Саламатсызбы? Балам куру доомат менен камалып калды. Адвокат алганга акчам жок, жашоо шартым оор. Кимге кайрылам? Адвокатка барсам чоң сумманы айтып жатат. Кимден жардам сурасам болот? Сөзсүз жооп бериңиз Сураныч, Ала Бука районунан. Сурооңуз түшүнүктүү. Мындай учурду мамлекет сөзсүз эске алган. Кыргыз Республикасынын атайын баягы кепилденген юридикалык жардам деген атайын мыйзам бар. Демек, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн. Эң негизгиси бул баш мыйзам болгон Конституцияда дагы ар бир жаран мындай юридикалык жардам алууга, квалификацияланган юристтин жардамын алууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Демек, эгерде сиз жабырлануучу же соттолуучу болсоңуз, эгерде сизге адвокат керек болсо, аны сизге мамлекет камсыз кылат. Муну үчүн сиз ошол ишти алып барган, демек, тергөөчүдөн атайын мамлекеттен адвокат алып берүүсүн сураныңыз. Ал сизге бул жерде мындай да, бул атайын адвокаттардын реестри болот. Бул юстиция министрлигинде катталып турат. Ошол реестрге ылайык бул баягы ар бир адвокат, ошол реестрге киргизилген адвокаттар, булар баягы кеземет менен өзүнүн демек дежурствосын, мындай кантип айтабыз, өзүнүн кеземетин өткөрөт. Демек, кимди кайсыл адвокаттын күнүнө туура келген болсо, ошол адвокат келип сиздин укугуңузду мындай коргоп берет. Ал эми ага төлөө маселесин мамлекет чечет. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамы 18-берене юридикалык жардам берүүнүн кепилдиги. Мамлекеттик Кыргыз Республикасынын бардык жарандары юридикалык жардам, анын мүнөзү жана алуунун тартиби жөнүндө маалымат алуунун бирдей жеткиликтүү болушуна кепилдик берет. Мыйзамда каралган учурларда мамлекет тарабынан кепилдик берилген юридикалык жардам көрсөткөн адвокаттардын эмгеги акы төлөө мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат. Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо юридикалык жардам алууга кайрылган адамдын адвокат тандоо эркиндиги бар.